Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тил жана кеп. Тил пикир алышуунун куралы. Ал эми сабагыбыздын максаты тил жана кеп жөнүндө түшүнүк аласыңар, сөзгө, кепке жоопкерчиликтүү мамиле кылууга, эни тилин сүйүүгө тарбияланасыңар. Балдар, айтыкылачы, тил дегенде эмнени түшүнөбүз? Ооба, тил бул биздин улуттук тилибиз. Кыргыз тили элибиздин эң башкы эң белгиси болуп саналат. Кыргыз тили болгон үчүн кыргыз деген эл, кыргыз деген мамлекет жашап келүүдө. Кечээги сабакта мен силерге айткам, эгемендүүлүккө жеткенден кийин мамлекеттик символикаларды кабыл алганбыз дегенбиз. Мамлекеттик символикалар булар кайсылар эле? Туубуз, гимнибиз жана гербибиз. Демек, ушундай дагы бир символика катары эсептелинген бул биздин улуттук тилибиз болуп саналат. Демек, элибизди башка элдерден айырмалап келген, улутубуздун улуттугун сактап жана ташка тамга баскандай көрсөтүп берген тил бул кыргыз тилибиз болуп саналат. Ушул тил жөнүндөгү ыр-саптарына көңүл бургула. Салкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргыз тили жөнүндө мындай учкай кеп айткан. Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп так жана туура айткан. Кыргыз тили кылымдарды каарыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Кыргызым, өз тилиңди бекем сакта, тил берген теңириңди мактап даңкта, кыргызды кыргыз кылган эне тили, кыргызым, өз тилиңди баалап баркта. Демек, балдар, тил бул пикир алышуунун куралы, адамдар ортосундагы байланышуу жана баарлашуу болуп саналат. Эгерде тил болбосо, өз ара пикир алышуу, бири-бири менен сүйлөшүү таптакыр мүмкүн эмес. Тил бул колдонулуп, белгилүү бир коомдук милдетти аткарганда гана тил боло алат. Демек, биздин турмушубузда пикир алышуу, катнаш байланыш жасоо оозеки жана жазуу аркылуу ишке ашырылат. Демек, бул оозеки айтуу сүйлөшүп жаткан белгилүү мезгилдин бир учурунда гана кызмат өтөсө, ал эми жазуу болсо, же болбосо жазуу аркылуу берилген кеп узак мезгилге чейин сакталып, адам баласынын бир канча муундарын көпүрө катары байланыштырат. Тил бул колдонулуп, белгилүү бир коомдук милдетти аткарганда гана тил боло алат. Демек, дагы бир жолу айтайын. Ошол тилдин колдонулушу, коомдук милдет аткарышы кеп аркылуу ишке ашырылат экен. Ошол биздин кебибиздин эки түрү бар экен. Оозеки жана жазма. Оозекини мен айтып өттүм. Демек, биздин өз ара бири-бирибиз менен сүйлөшүүбүз бул оозеки кеп болуп саналат экен. Ал эми ошол сүйлөшүүбүздү кагазга тамгалар аркылуу, жазуу аркылуу калтыруу бул жазма кеп болуп саналат экен. Буларга мисал келтирсек, мисал үчүн оозеки бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ар кандай суроо жоопторду
жаткандыгыбыз бул ооз кепке кирет экен. Ал эми биз окуп жаткан чыгармалар, ырлар жана башка көптөгөн кызыктуу аңгемелер, окуялар мына ошолордун бардыгы бул жазма кепке кирет экен. Ошондой эле кептин дагы бир түрү бар. Монолог жана диалог деген. Монолог жана диалог дегенди силер мурда да уккан болсоңор керек, Демек, диалогдук кеп бул эки адамдын ортосунда. Ал эми монологдук кеп жеке адамдын кеби болуп саналат. Башкача айтканда, жеке адамдын өзүнө өзү кайрылган учурдагы кеби бул монологдук кеп болуп саналат. Дагы бир жолу кайталайм. Тил менен кепти бири-биринен ажыратып, өз өзүнчө кароого мүмкүн эмес. Анда балдар, силер дептериңерди ачып, китебиңердин 6 бетиндеги 3 көнүгүүнү аткарасыңар. Ал жерде тил жөнүндө адамдардын айткандары жазылган. Жөнөкөй адамдар эмес, белгилүү адамдардын айткан сөздөрү, макал лакаптары, учкул сөздөрү жазылган. Мына ошолорду көчүрүп жазып, анын маанисин түшүнөсүңөр. Демек, балдар, силер бул сабактан тил жана кеп жөнүндө түшүнүк алдыңар. Кептин түрлөрү жөнүндө түшүнүк алдыңар. Демек, кептин оозеки жана жазма, монологдук жана диалогдук деген түрлөрү бар экен. Демек, балдар, кыргыз тилинин өркүндөп өсүүсүнө, таза сакталышына кам көрүп, эне тилдин күйөрманы экениңди эч качан эсиңден чыгарбагын. Эне тилиңде туура, таза, так сүйлөсөң, орфографиялык жактан сабаттуу жаза алсаң, мындайча айтканда, ката кетирбей жазсаңар, анда силер кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салымың кошкон болосуң. Анда балдар, үйгө тапшырма. 3 көнүгүүнү аткарганыңардан кийин, силер өз алдыңарча интернет булактарынан же башка окуу китептеринен тил жөнүндөгү макалдардан, учкул сөздөрдөн жазып жана аны жаттап, мага WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып, үн жаздырып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.